Бүгін Атамекен фракциясы Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүнө ишенбөөчүлүк көрсөтүү маселесин карады. Буга чейин маселе Республика Ата Журт жана Өнүгүү Прогресс фракцияларында да каралар айтылган эле. Эске салсак, парламентте бейшемби күнү Кыргызстандык Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнүн натыйжалары боюнча маалымат угулган. Анда оппозициядагы 3 фракциялардын лидерлери өкмөттүн ишине нааразылыгын билдирген. Бул багытта 11 каналынын баяндамачысы Айгерим Жаныкул кененирээк токтолот. Айгерим, биз билебиз, депутат Өмүрбек Текебаев менен премьер Сооронбай Жээнбековдун Кермур айтышы өкмөт экономикалык абалды жакшыртуу үчүн эч кандай чара көрбөй жатат деген сындан башталган. Ушундан улам өкмөттү мөөнөтүнөн мурда отставкага кетирүү боюнча кол топтоо процесси башталганын кабарлап жатабыз. Негизи премьерди кетирүү, өкмөттү таратуу канчалык ишке ашууда, бул боюнча пикирлер кандай болууда? Рахмат, албетте кечээки парламентте кайым айтышуулардан соң бул иретте коалиция чын эле тарайбы деген суроо кызды окшойт. Ошентсе дагы жагдай кандай жакка өзгөрүлүп кетер кетпес туурасында айтылган ойлор ар башка. 28 премьер болуп иштеп берип жаткан Сооронбай мырзага ишенбөөчүлүк көрсөтүү же көрсөтпөө маселесине карата көпчүлүк коалиция азырынча эч нерсе дей элек. Бирок мен азыр ошол Сооронбай Жээнбековдун Өмүрбек Текебаевдин кечээки парламентте кайым айтышуусунан кичине үзүндүнү сиздерге сунуштайм. Жыйыныңыз 2 саатка даярданып келгенбиз регламент боюнча. 2де жыйыныбыз бар, мен катыша албайбыз. Будан көп кетет. Чыныгы акынч, ким менен жыйыныңыз бар? Эмне деген? Кандай жыйыныңыз бар? Мен 3 жыйыным бар. 3 жыйыным бар. Жыйынды токтотуш керек. Эң чоң жыйын бул жерде. Эмнеге мен токтотуш керек койгон премьер-министр? Мен сүйлөйм, эмнеге токтотконун билесиңер. Болбосо отставкага кеткиле. Кошумчалай кетейин. Азыркы маселе боюнча парламент дубалында дагы ойлор ар түрдүү айтылууда. Башка басмаларда иштеген биздин кесиптештерибизге айрым депутаттар төмөндөгүдөй ойлору менен дагы бөлүшүп кетишкен. Бир бол фракциясы Алтынбек Сулайманов: биздин ал жөнүндө кабарыбыз жок, балким өткөндөгүдөй көпчүлүк коалициясынан КСДП фракциясы чыгып калышы мүмкүн. Кыргызстан фракциясы Алмазбек Батырбеков: теориялык жактан алып караганда бул мүмкүн эмес, бирок биздин фракция ичинде бул маселе көтөрүлгөн жок. Жеке өзүм мындай ойдон алысмын. КСДП фракциясы Иса Өмүркулов: өкмөттү кези келгенде алмаштырып, улам чече алгандай костюм эмес. Менимче фракция лидерлеринин жанагындай сөз сүйлөп чыгышы эмоцияга алдырып жатат деп түшүнөм. Республика Ата Журт фракциясы Руслан Казакбаев: өкмөт тарайбы же жокпу мен айта албайм. Коалициянын мүчөлөрү өздөрү чечет. Эгер мындай амбициялар президенттик шайлоонун арты менен болуп атат десе, анда логикалык жактан болуп жатканын түшүнмөк элек. Себеби азыркы премьер президенттик шайлоого ат салышат деген айын кептерди биз деле угуп жүрбөйбүзбү? Эгер ошондой болсо, анда шайлоого аттанган жаткан адамдарда мүмкүнчүлүк бирдей болушу керек. Кошумчалай кетейин, өкмөттү таратуу демилгеси дагы бир саясий амбицияны ээрчитип баратат деген да саясий талдоочулар жок. Мисалга алсак, мурдагы депутат Феликс Куловдун айтымында оппозиция тараптамын деген айрым бир депутаттар азыркыдай баш көтөрүп премьерди кызматтан алуу керек деген демилгеси ошол эле президенттик шайлоону утурлай баштаган саясий оюндар катары сыпаттаган. Же болбосо өкмөттүн кайсы бир мүчүлүштүктөрү жаксап жаткан жагын кое бербей, кечээки парламенттегидей премьердин баяндамасын сындоо, отчетун сындоо мына ушундан улам дейт. Бирок өкмөт өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруусуна карата депутаттардан башка кандай баа берилүүдө? Эгер Евразиялык биримдикке карата сындар жүйөлүү дей турган болсок, кетирген кемчиликтер эмнеде экенин айткандар барбы? Ооба, туура айтасыз. Премьер кеткен учурда деле анын ордуна келе турган адам жогорудагы кайсы бир себептер менен кетиребиз деп жаткан маселелер боюнча деле абалды өзгөртө албайт дешет саясатталуучулар. Мисалга алсак, бул албетте Сооронбай Жээнбековдун айрым бир мүчүлүштүктөрдү кетирип жатышынын себеби ошол өкмөттүн ичиндеги чалдык ойдуу системанын айынан олуттуу бир реформаны жасай албай жатышы мүмкүн деген дагы ойлорго кошулушат. Кандай болгон күндө дагы негизи өкмөттүн тарашы туурасындагы учурлар бизге өбөн деле эмес. Буга чейин канчалаган премьер-министрлер ошол эле кум төр маселеси же болбосо жол куруудагы тендер өткөрүүдөгү чыр-чатактар, коррупциялык маселелер боюнча кызматтан деле оодарылып келген. Ошондуктан премьер-министрге карата бул ирет чабуул деле мына ушундай оюндардын бири болушу мүмкүн деген сыпаттагандар жок эмес. Бирок беле кетиш керек, бүгүн Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов өкмөттүн дарегин айтылган сындар бул өкмөттү таратуу максатын көздөөсүн бүгүн билдирди. Андыктан анын пикиринде өкмөт мындан ары дагы иштөөсү керек. Эми жанагындай жакшы олуттуу иш-чараларды жасай албай жатат деген сындар бул мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевдин дарегине карата айтылган сындар дагы
кошумчаланат деп билдирди. Бирок ошентсе да Евразиялык экономикалык биримдик бизди кайра артка сүйрөдү деген ошол депутаттардын айткандары канча жүйөлүү, көрсөткүчтөр чынында эле начарбы? Албетте, медальдын эки жагы бар демекчи. Кыргызстан биримдикке мүчө болгондон бери анын оң жагындагы, терс жагында көрө алды. Сооронбай Жээнбеков андай мүчүлүштүктөр бар экендигин моюнга да алганы бар. Мисалга алсак, ошол эле Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке пландаган 2 миллиард 800 миллион сомун түшпөй калгандыгы айтылды. Ал эми товар жүгүртүү болсо 19% азайган. Бирок ЕАЭБке мүчө эмес өлкөлөр менен болгон соода жүгүртүүдө, мисалга алсак, Кытайды алалык, 1 миллиард 425 миллион доллар түшкөн. Бул 2015 жылга караганда 10%га көбүрөөк. Мындан тышкары ошол эле чек ара бекеттериндеги контролдордун жоюлбагандыгы дагы бул мүчүлүштүк катары бааланды. Тактап айтканда, бул айрыкча кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык контролдун алынбагандыгы туурасындагы маселе канча убакыттан бери талкууга алынып келе жаткандыгын билебиз. Мындан тышкары малды идентификациялоо, ошол эле эпизодикалык мониторинг, анан электрондук байкоо жүргүзүү жана системалардын азырынча ишке ашпай жаткандыгы дагы ошол жанагы айтылган сындардын арасында болуп жатат. Мындан тышкары бирок оң жактары же болбосо пайдалуу жактарын деп биринчи кезекте биз мигранттарга байланыштырсак болот. Себеби алардын акча которуулары ошол эле башка коңшу мамлекеттерге караганда 18%га жогорулаган. Мындан тышкары ошол эле патентсиз иштөө сыяктуу жеңилдиктерге ээ болуп, мигранттар жумушка орноштуруу жөнөкөйлөштүрүлгөн деген дагы пайдалуу биримдиктин пайдалуу жактары айтылды. Азырынча айтор бизде ушундай маалыматтар менен дагы биз токтоло туралы. Кайрадан сөздү өзүңүзгө узатам. Рахмат, өкмөт менен депутаттардын тиреши тууралуу кесиптешим Айгерим Жаныкул айтылып жаткан пикирлер экономикалык көрсөткүчтөргө токтолду.